Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Учурда биз Чолпон Ата шаарындабыз. Чолпон Ата шаарында дагы бир кыргызстандыктын тилеги жана максаты орундалып, Ислам каржы кооперативинин ИФК Инвест долбоорунун негизинде жеке ишкерликти алып барууда. Магазинди буюрса эжеке өз алды. Сиздер менен биргеликте эжеке менен тааныштырып, бир аз маалымат ала кетсекпи дегенбиз. Саламатсызбы эжеке? Айта кетсеңиз, ушул Ислам каржы долбоорунун негизинде Ислам финанс кооперативине кандай кайрылдыңыздар, жол жоболору каяктан уктуңуздар? Бул Ислам финанс кооперативине тааныштар аркылуу эле менин Венера деген тааныш кызым бар, ошолор аркылуу угуп калдык. Анан угуп калып силердин председателиңерге бардым, Бишкекке барып, бүт чоо жайынын баарын түшүндүм. Ага чейин көп эмелер болуп атпайбы, жанагы Ихсан деген тууралуу. Аларды угуп жүргөнбүз, анан бир мындай бир ишенбей бардым да. Анан бирок бир юристтин сүйлөгөнү бар экен, сөзсүз эмелерин текшергиле, документтерин текшергиле, эмелери болуш керек, лицензиясы болуш керек, ошолордун баарын текшергиле, бүт баары прозрачный болуш керек, акчанын баары через банк өтүш керек дегенден ошонун баарын текшердим, барып сураштык, жолдошум экөөбүз барсак, ошо бардык ошол документтери бар экен, ошого жооп берет экен. Анан бир аз, конечно, эме болду, коркунуч болду. Андан кийин дагы 2 ай ойлондум. Берсекпи, бербесекпи, кандай кылсак деп, анан эмнегедир бирок жүрөгүм эметти да, ишендим. Анткени баягы ислам принциптерине эме өтүп атпайсыңарбы? Таянып берилип атат да бул жерде. Анан кантип эле ушул эме исламдын атын сатып ушундай иштерге барсын деп мындай жүрөгүм аябай тартып ишендим. Ошону анан 15% төктүк. Дароо эле аны через банк экен баардыгы тең. Через банк, через канча ай күтүп калдыңар ойлойсуз? 6 ай күттүк. 6 айга даже бир аз убакыт жетпей калды. Наоборот, өзүбүз бир аз чойлуп калдык. Убакытына жетпей эле ага чейин да улам барып аттык да. Биз улам барган сайын эле тиги кардарлар алып атышыптыр үйлөрүн. Биз 20 күн мурун алып атабыз, мына убактыбызга жете эле кетти эле алып атабыз деп аткандарды угуп аттым, көрүп аттым. Анан ошо абдан ишенип, азыр Кудай буйрса биз мына автога дагы акча төгүп койгонбуз. Буйрса аныбыздын да убагы келип калды. Ошо ишенсе болот экен, ишенгиле. Бул азыркы заманда эмне деген кыйынчылык болуп атат. Кредит алуу деген өзүнчө да бир азап да. Андай кредиттерди алып жүрдүк да. Эмне деген документтерди топтош керек, анан канчалаган көп проценттерди төлөнөт экен, үстүнө көп акча төлөнүп калат. Анан бул жерде абдан жеңилдик болуп атпайбы? 25 жыл ортосунда мүмкүнчүлүгүң болбой баратса 2 жыл каникулу бар экен. Анан 15% пайызды аз эле болуш керек, төлөп коюп, анан 6 ай күтүп туруп алып алганчы. Ушул магазинди мисалы үчүн мен быйыл 11-жылга кетип атат арендада жүргөнүбүзгө. 11 жыл мына балдарыбыз ушул жерден чоңоюп, өсүп калды. Анан 11 жылдан бери ала албай жүргөнүбүздү мына Кудай буйрса ушул сиздердин Ислам финанс кооперативинин аркасынан Кудай буйрса алып, көп жылдан берки биздин мечтабызга, эмебизге жетип атабыз да. Силердин аркаңар менен. Чоң рахмат. Анда эмесе эжеке сиздин ишиңизге ийгилик каалап кетели. Жана ошондой эле урматтуу бир туугандар, мынакей биз сонун магазиндин ээси менен кезиктик, баарлаштык. Чоң рахмат, сак саламат болуңуздар.